Bismillah. Bugün 14 aprel mi? 13 Ağustos. 14 aprel 2022 yıl Жалал шаарындабыз. Ушул биздин мусулман бир тууган карындашыбыз бүгүнкү күндө жардамга муктаж. Ден соолугуна байланыштуу азыр ошо иштей албай үйүндө жатат. Ошол карындашыбызды доктурга жаткырганы азыраак акча керек. Доктурдагылар кабыл алган даяр, бирок анализ тияк биягына кичине тыйын керек. Андан кийин анализдер аныкталгандан кийин дагы каражат керек экен. Өзү өткөндө эле бир ай мурун эле бир кайрылган эле. Ошондо да жакшы жардам болбой калды эле. Эми ошо видео кылып жатабыз. Өзүңүн жашың канчада? 30'da. 30 жашта экен, Канча балаң бар? Bir kızım var. Бир кызың бар. Ооруң боюнча айтып койсоң, кандай оору диагноз? Ошол гепатозмун алым жок, буттарым ооруп, ушундай болуп. Мурда иштеп эле жүргөм, азыр ооруганыма үйдө жатам. Чүнүктүү. Мурун өзүң иштеп эле, кызыңды багып эле, бир кафеде иштеп эле жүргөнсүң. Бирок азыр ошо гепатоз ооруң кармап калган үчүн азыр алсырап баса албай үйдө зорго жатасың, Чүнүктүү. Азыр ошондо иштей албай калыпсың да. Доктурга жатышың керек да ошондо. Доктурга жатсам жакшы болот эле. Курс лечения аласыңбы же кандай кыласың? Көрүбүз да. Доктурларга жатасың, алар бир дары жазып берет да. 10 күн жатасыңбы? Көрөт. Доктурлар айтканына карап, Түшүнүктүү. Демек азыр доктурга жатканы кичине каражат керек, Анан дары дармек жазып берсе ошолорго каражат керек. Канча кетет азыр билбейбиз, балким 5000, балким 10 000. Бирок азыр доктурга ушул турушунда барып жатса деле, диагностика, рентген, УЗИ деп деле тыйын кетип калат экен, даже ошол тыйын да жок азырчы. Андан сырткары кандай кыйынчылыктар болуп атат? Үй, турак жай, продукты жагынан? Ошо азыр иштебесем, бул жерде квартплатам бар, аны кантип төлөйм? Ошолорум бар да. Ошолор ойлондуруп атат, Квартплат канча төлөйсүң айына? 3000. 3000 төлөйсүң, Ошо кичинекей комнатага, кызың менен. Кызың окуп атат, Кызым окуйт. Окуусунда кандай кемчиликтер бар? Кийим-кечек, окуу куралдары? Азыр ошолорго кичине жардам болсо жакшы болот. Жардам болсо жакшы болот эле. Кыскасы, каралаша турган бүгүнкү күндө бир акең, күйөөң, атаң жок экен да? Жок. Өзүң эле? Түшүнүктүү. Урматтуу мусулман бир туугандар, ушинтип каралаша турган акеси, агасы жок, ушундай карындаштарыбыз өтө көп. Ошолордун катарында ушул карындашыбызга дагы бир жардам кыла коелу. 1000 сом болсо да, 2000 сом болсо да которуп койсоңуздар, доктурга жаткырып койсок, врачтар кабыл алган даяр. Кийин анын лечениясына кийин дагы мынча сом керек экен деп кошумчада маалымат беребиз. Өзүн мусулман бир тууганын кыйынчылыкта калтырбайт дейт. Ошого келгиле, аздан болсо да кичине жардам берип коелу. Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум.